Өңгүрөп ыйлаган Бабанов. Республикада журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов мандатын тапшыруу боюнча арызын жазгандыгы тууралуу учурдагы республикада журт фракциясынын лидери Руслан Казакбаев массалык маалымат каражаттарына билдирди. Анын айтымында ал Бабановдун арыз бергенин көргөн жок, бирок уккан. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжаппар Бекматов аталган комиссияга бул боюнча арыз түшө электигин айтты. Жыл жаңырганда саясаттан кеткендигин айткан Бабанов мандатын дагы тапшырып берерин билдирген. Кылмыш иши козголуп, керт башын ойлоп сыртта жүргөн Өмүрбек Бабанов ушуну менен чындап саясаттан кеттиби же убактылуу мандат берип жатабы деген суроо коомчулукта арбын талкууланып жатат. Бабанов болсо жакында республикада журттун депутаттарын таасирдүү адамдарын Алматыга чакырып жолугушкан экен. Натыйжада чакыргандарды силер сатып кеттиңер, туруп бере алган жоксуңар деп сөгүп, көзүнүн жашын көл-көл кылып төгүп, озоңдоп ыйлаптыр деп жазган Фабула маалымат булагы.